Бул тамакты кылып жесеңиздер эч качан өкүнбөйсүздөр. Себеби ар бир тамакка канчалык көп менетиңиздер кетсе ошончолук даамдуу болот. Муну мен эле эмес, бардыгыңыздар аябай жакшы түшүнөсүздөр. Бул восточный тамактардын бири. Эки тамакты бирдейинен бышырып алсаңыздар болот. Алдына суюк тамак, үстүндө бул кичинекей оромдор аябай даамдуу чыгат. Суун эме кылсаңыздар болот. Супту соус катары колдонуп, анан үстүндөгү тамакты ошого кошуп жесеңиздер бул аябай даамдуу чыгат. Эт менен да кылсаңыздар болот, этсиз да кылсаңыздар болот. Мен эт жок кылдым. Эт менен кылганда соусу бир аз коюраак, болгарский перец, помидор да кошуп койсоңуздар болот. Калыбыңыздарга жараша бардык нерсе. Ичиндеги начинкасына болсо картошканы теркадан өткөзүп аласыз, пиязды майдалап турасыз, татымалдарды кошосуз. Өзүңүздүн татымыңызга жараша. Андан кийин бул кичинекей оромдорго мен бир күн башта даярдап койгон болчумун буларды. Кичинекей оромдорго салып, ороп, анан өз-өзүнчө бири-бирине чабыштырбастан жакындатып эме кылып аласыздар. Ороп алып, анан салып, бул жактан үстүнө коюп эле бышырып алсаңыздар болот. Көп убакыт деле кетпейт. Бул бышырыш үчүн 30 минут гана жетиштүү. Андан артыкча койсоңуздар камыры эзилип кетиши мүмкүн. Эгерде этаж тамактарды биринчи жолу кылып жатсаңыз, анда үстүнкү табактагы тамактын майын, татымалдарды азыраак кошуңуз деп сизге совет бере алам. Себеби биринчи жолу кылып жаткан болсоңуз, бул үстүндө да май көп болсо, астындагыга төшүп, анан тузду да көп салып койсоңуз, астындагы соус катары пайдалана турган тамагыңыз тузу ачуу болуп калышы толук ыктымал.